Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев жана президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Азамат Кадыралиев Жыргалаң тоо курортундагы Ала Тоо резорт ири долбоордун курулушу менен таанышты. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, жылына 2 миллионго чейин конокторду кабыл алууга эсептелген комплекстин 3D эскизи даярдалды. Башкы план жана долбоорлоо документтери шаар курулуш жана архитектура башкармалыгы тарабынан Ала Тоо резорт мамлекеттик ишканасы менен биргеликте иштелип чыккан. Учурда долбоорлоо иштери аяктап, курулуш иштери башталды. Ошондой эле Жыргалаң курорттук шаарча инженердик геологиялык изилдөөлөрдөн өтүп, 5-4-3 жылдыздуу мейманкана, администрациянын имараты, медициналык пункт, атайын техникалар жана өзгөчө кырдаалдар үчүн каралган жай боюнча долбоордун архитектуралык бөлүгү иштелип чыкты. Белгилей кетсек, аталган ири долбоор президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленип, учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Коопсуз өлкө масштабтуу долбоорун ишке киргизүүнүн алкагында 5-июлдан тарта Бишкек Нарын Торугар Тунаа жолунда акылдуу камералар кадимки режимде иштей баштады. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигине ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байказы Айтикул уулу билдирди. Анын айтымында долбоор кызмат мамлекеттик мекемеси менен биргеликте ишке ашырылууда. Байказы Айтикул уулу кошумчалагандай, мындан сырткары аталган жол бөлүгүндө ар 5 чакырым сайын көчмө аппараттык программалык комплекстер колдонулуп, авто ураган системасы менен жабдылган 7 патрулдук авто унаа кызмат өтөт. Аталган система жол эрежелерин бузган учурларды гана эмес, издөөдө жүргөн, айып пулдарын төлөбөгөн, соттун чечими менен каттоосу убактылуу токтотулган унааларды да автоматтык түрдө аныктайт. Бул системанын ишке кириши айдоочулардын тартибин жогорулатып, жол кырсыктарынын санын азайтууга жана жалпы жол коопсуздугун күчөтүүгө багытталган, деди ал. Бишкекте Кара Жылгач токоюндагы Комсомол көлү ачылды. Мэриядан билдиришкендей, Комсомол көлү 10:00-дөн 19:00-гө чейин ачык. Эс алуучулардын коопсуздугу үчүн куткаруучулар нөөмөттө турушат. Комсомол көлүнө түшүүнүн бир нече эрежелери: балдар, чоңдордун жана ата-энелердин көзөмөлүндө гана сууга түшүшү керек. Белгиленген жерден ары сүзүүгө болбойт. Мас абалында сууга түшүүгө болбойт. Баланын суунун жанында кароосуз калтырбаңыз. Кайыктардын жанында сүзүүгө жана моторлуу кайыкты кууп чыгууга тыюу салынат. Сак болуңуз. Булуттуу же шамалдуу убакта сууга түшпөңүз. Бишкек шаарынын мэриясы жарандардын сууга түшүүдө коопсуздук эрежелерин сактоосун өтүндү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнүр жайы министри Бакыт Төрөбаев Ысык Ата районунун Сары Жон айылындагы Сары Жон асыл тукум канаттуулар заводунун курулушуна капсула салды. Ведомстводон маалымдашкандай, долбоор фермерлердин балапан багытындагы жумурткаларга болгон муктаждыктарын канаттандыруу жана импортту алмаштыруу маселесин чечүү болуп саналат. Сары Жон асыл тукум канаттуулар заводу өндүрүш процесстерин автоматташтыруу жана био коопсуздук жаатындагы эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап европалык жабдуулар менен жабдылат. Ишкана ишке кирсе 40 жумушчу орун түзүлөт. Жалпы 75 000 башка ылайыкталган 3 даана ата-энелик канаттуулар сарайы салынат. Жылына 13 миллионго чейин балапан чыгаруучу инкубатор курулуп, 6,5 миллионго чейин бир күндүк тоок балапандары чыгарылат. Мында ветеринардык биокоопсуздук боюнча балапандарды эмдөөнүн эң заманбап схемалары колдонулат. Ошондой эле канаттуулардын ооруларын аныктоо, канаттуулар фабрикаларындагы ветеринардык абалга мониторинг жүргүзүү боюнча ветеринардык лаборатория курулат. Бул туурасында Трейд ишканасынын башкы директору Укубаев Талгат маалымдады. Белгилей кетсек, долбоор айыл чарба министрлигинин Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын жана Россия кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда. Ош шаарындагы Жапалак унаа базары 10-июлдан тарта ачылат. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык, унаа базар толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Унаа токтотуучу жайлар толук асфальт болуп, үстү жабык кошумча тосмолор, коомдук тамактануучу жайлар, даараткана жана административдик имараттар курулуп, айланасы атайын тосмо менен тосулган. Ошондой эле кире беришине автоматтык төлөм системасы орнотулган. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында Берлинден урдалган Антонио Страдиваринин скрипкасы 80 жылдан кийин Токиодон табылды. Бул тууралуу The New York Times билдиргенин Лента.ру басылмасы жазды. Маалыматка караганда, атайын маданий баалуулуктар боюнча адис Карло Шапро кылдат иликтөөнүн аркасында дал ушул баа жеткис музыкалык аспапты таап чыккан. Мендельсон скрипкасы деп аталган бул аспап еврейлердин Мендельсон Бонке үй бүлөсүнө таандык болгон. Ал дүйнөгө таанымал композитор
композитор Феликс Мендельсон менен туугандык байланышта болуп, скрипканы муундан муунга өткөрүп жүрүшкөн. 2018-жылы Токиодо өткөн Страдиваринин аспаптарына арналган көргөзмөдө Стелла деп аталып көрсөтүлгөн скрипка Карла Шапронун шектөөнүсүн жараткан. Ал скрипканын сүрөттөрүн жана өзгөчөлүктөрүн анализдеп, бул Мендельсон скрипкасы деп тыянакка келген. Бүгүнкү күндө боз үй дээрлик эч качан туруктуу турак-жай катары колдонулбайт. Алар цивилизациядан алыс мал баккан чабандар үчүн гана үй катары кызмат кылат. Майрамдарда гана аянттарга боз үйлөр тигилет. Ал эми аларды куруунун техникасы оригиналынан эмес. Негизи металлдан жасалган. Дубалдарды жабуу үчүн тандалган материалдар табигый эмес, синтетикалык жиптер көп. Бактыга жараша салттуу боз үй туризмде кеңири жайылды. Эко эс алуу модалуу тенденциясы күч алууда жана көчмөндөрдүн турак-жайы бул концепция эң сонун шайкеш келет. Кылымдардан бери келе жаткан салт ушинтип жашап келет. Жалал Абад облусунун Ак Суу районуна караштуу Падыша Ата мамлекеттик коргоо жана Авлетин Токой чарбасынын территориясында жергиликтүү айымдар туристтик тейлөө кызматын көрсөтүшөт. Алар ички жана чет элден келген туристтерге жатакана жана тамак-аш кызматтарын колго алган. Бул айымдар Аялдар тынчтык банкы коомдук фондунун Жалал Абад облусунун Ак Суу районунун чек арага жакын аймактарында укмуштуу тоо туризмин жана креативдүү индустрияны өнүктүрүү аркылуу аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунун алкагында түзүлгөн жана окутулган Аксы Кут өз ара жардамдашуу тобунун мүчөсү болуп, көптөгөн окуулардан өтүшкөн. 6 жылдан бери жекешкерлик менен туризм багытында жекешкерлик менен алектенип келебиз. Быйыл ушу Бомка долбоору менен былтырдан баштап Бомка долбоорунун программасына катышып, ал жерден көптөгөн өзүбүзгө пайдалуу билимдерди алдык, кошумча билимдерди сервис тууралуу, СММ тууралуу, салык кызматтары боюнча кандай ошо иш алып баргандарды толук билимдерди алып чыктык. Өзүбүзгө керектүү болгон билимдерди мындан пайдаланып ошо өзүбүздүн иштерибизди анча алдыга жылдырып алдык десем дагы болот. Андан сырткары Өзбекстан менен көбүрөөк иштешкенди дагы жолго коюп алдык. Аксылык айымдар конок тосуунун стандарттары, эл аралык туристтик платформалар аркылуу туристтерди тартуунун жолдорун, бизнес, маркетинг, СММ жана сатуулар, ишкердиктин укуктук негиздери жана салык төлөө маселелери боюнча өз дареметин жогорулатышты. Ысык көлдүн Тескей Жээк дестинациясына жана Токтогул дестинациясына барып конок тосуу, туристтерге туура тамак аш берүү, этно шоулорду көрсөтүү, этнографиялык боз үйлөрдү куруу, музей уюштуруу, кол өнөрчүлүк өнөркаларын уюштуруу, туристтерге мастер-класс көрсөтүү боюнча тажрыйба алмашып келишти. Биз Бомка долбоорунун негизинде көлгө да барып, тажрыйба алмашып келдик. Боз үйлөрдү жасаган айыл менен барып кантип тигет, кантип жасалат, кийиздер кантип жасалат, баарын көрүп келдик. Мындан ары биз дагы ушундай жасап, өзүбүздүн чеберчилигибизди да көрсөтө алабыз да, Кудай буйруза. Анан ушу ГВП топ менен жамаат аялдар тобу иштетебиз. Бул жерде 4-5 аял ушул боз үйлөр менен иштешип, конокторду күтүп, кичине өзүбүздүн бюджетибизди да көбөйтүп атабыз. Долбоордун максаты туристтерди тейлөө сапатын, маданиятын жогорулатуу, жергиликтүү тургундардын кириши бөлүгүн арттыруу жана Аксы районундагы табияты кооз аймактарга туристтерди тартуу болуп саналат. Жайкы сезон туристтердин көп келип, эс алып жаткан эң өзгөчө учурда. Азыр бизде ички туристтер, ошондой эле сырткы туристтер, мисалы айтсак, коңшу мамлекет Өзбекстанда туугандарды келип, туристтерибиз көбөйө баштады. Биз ушу Бомка долбоорунун негизинде 2 боз үй алдык эле. 2 боз үй менен баягы былтыркыга караганда туристтердин саны да көбүрөөк болуп, кызыгуу артып, сапат Бомканын негизинде окуган сервистерибиздин пайдасы менен көп туристтерди кабыл ала баштадык да. Ысык көлдө туризм 30га чыккан, күчкө толгон жигиттей болсо, ал эми Аксыда бешиктеги ымыркайдай абалда. Туризмде тейлөө сапатын жогорулатууда, стандарттарды кийирүү жана сактоодо, жөө жана ат турларды уюштурууда жана тур маршруттарды ачууда дагы көп кадамдар алдыда. Ушул көйгөйлөрдү да чечүү керек жана эң негизгиси жаратылышты көздүн карегиндей сактоо менен бирге туруктуу жана экологиялык туризмди өнүктүрүү зарыл.
Туризм жаатында ишкерлик менен алектенген айымдар үчүн окутуулар Аялдар тынчтык банкы коомдук фонду жана эл аралык өнөктөштөр тарабынан уюштурулду. Долбоор Европа биримдиги тарабынан БОМК 10 гранттык схемасы боюнча каржыланып, Аялдар тынчтык банкы коомдук фонду тарабынан аткарылууда. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Жалал Абад облусу.